Ассаламу алейкум, жамат. Бүгін Куба байкемен жолуктук. Наконец-то Куба байке Москвадан келиптир. Ассаламу алейкум кенештер. Баястан каналына кош келипсиздер. Амансыздарбы? Ассаламу алейкум, Куба байке кандайсыз? Иштер, ден соолуктар? Кудайга шүгүр акырында. Бала чака, жеңендер кандай жүрүшөт? Рахмат, жакшы. Баары жакшы. 20 жылдык кандай өттү анан? 20 сонун болду. 8 күн жүрүп кечере келдим айылданчы. Бул саната менен иштейсиз Москвада? Мен ушул санат момун эмес окуйм. Санат ушар окуйм. Санат тышкан эне. Касым шаарындачы. Канча 21-жыл алгам. Ошондон бери ушу менен жүрөм да. Анан биздегидей менде деле мисалы үчүн комфорт плюс да. А в основном эле 90% комфорттон түшөт. Силерде кандай заказ? Комфорт плюс, комфортто иштейсизби же только комфорт? Мисалы мен комфорт күйгүзбөгөнгө аракет кылам негизичи. Москвада эми комфорт плюс заказым көп да. Көппү? Эми ашып кетсе бир болуп калат, 15 кашып а так бере берет заказ. Постоянно эле, тынбай. Машинаңызды бир комплектациясын айта кетпейсизби? Мен санаталардан деле разобраться этпейм негизи көпчү. Анан кандай комплектациясы яна? Мен деле мындай комплектациясы билбейм. Перед максималында болот эми өзү. Пред максимальный, Жок. дөңгөлөк канчанчы размерлер? 17 окшойт. 215, 55, 17 экен, 17-чи размердеги дискалар. Жылы канча? 2021, Ошол ошондо мен өзүм билип жүрөм. А сиз салондон алдыңыз беле? А, тазабы? Пленкаларын сыйрып. Ичинде комплектация айттым, баардык автоход бар, кондер бар, климат контроль. Ага. Давне. Ушундай эле. Мен деле айдаганды билем, анан мындай аябай деле могон. Тиги руль жагына өтүп көрбөйлүбү? Өтүп. Комплектациясын. Артында спасибо деду за победу экен. 9-майга жакында праздник болду, ошого татап койгон. 9 марта. Ушундай элечи. Бул жакта функциялар, могу эмне функция? Детский немеде. Детскийдер? Детский жанагы. Ичине аша балат да балдар. Ракос аша детский деп коет, бирдеге коет, детский замок деп коет. Орусча. Айнектердин эле блокировкасы? Айник. Жок, иштен блокировкасы. Иштер да. Чогуу болот турбайбы? Сенин мында жокпу? Меникинде могу сынактуу бар, бирок бул айнектер түшпөй калат да муну баскандачы. Бул эч ташпай калат мында. Анан блокировкасы өзүнчө болот меникичи. Блокировка өзүнчө эме. Бул экенес. Бул ачкан жапкан. Айнек регулировкасы, Бул эме. складывание зеркал. Бул эмне эме? Самооборона. Перцовый? 4 жыл болду. Колдонгон жокмун сен. Кийин керектүү моментте көп экен, анан чачтан чыкпай калса болот. Вообще таспай калбайсың. Мында срок годности болот экен негизи. Уже годин до 22 жылга чейин эле карабайм. Бүтүп калган, канча болуп кетти. Азыр бир чачып көрбөйсүз мага да. Иштеген көзүң кызарып чыгып калгансың. Ошо. Арты Азыр бул жактан. Так. Ручниги көтөргөн ушактабы? Ручной могу жерде, ушул жер. Көтөргөндө тартылабы? Өзү тартып калат кээде, өзү алып ушактан түшүрөм да, короче. Бутта жок, Бутта жок. Сен буттабы сенки? Меники буттан да. Буттан басып, буттан эле тартасыз. Мен ойлогом буну буттан басып туруп, анан бияктан тартып коет экен кайра алганда депчи. Өзүн тартышың керек, короче. Ушундай. Мультируль функциялары. Бул звоноктуку. Круиз бар. А могу эмне функция мо? Бул жана телефон менен сөчкөн го, эми. Ошол сыяктуу. Круиз бар экен иши, Автохолд. Монитор родной. Монитор. Родной штатный, да, штатный. Ал Android же мындай элеби? Android эле. Рациялар менен. Кыса болот экен. Куба байке катуу рациялар менен жүрөт экен. Рация бар. Кыргызстанга келип атканда дос бала менен келгем да. Анан Казакстандан интернет тартсак. Мен даже сим карта алган жокмун, ушу менен келет да. 12 километрден турат экен, сөйлөшүп кете бересиң да. Чисто телефон менен сүйлөшкөндө эле тунук эле. Өлө мону рация да. Любой время сүйлөсө боло берет, Базар жок, 12 километрге чейин. Так что советую дейсиң. А заряд канчага жетет экен? Заряд бир күнгө жетет нормально. Бир күнгө, Постоянно иштеп турсабы? Тиги сүйлөсө чыга берет любой время рациядан. Жакшы экен анда, баягы Казакстанда барып келгенде акча кетирбей эле. Интернет жок болот да, талаа чөл да. Интернетти деле барып келгенге бир 2 сутка жүрөсүз максимум. Казакстан территориясындачы, например. Ошондо эле бир 500 сом, 1000 сомдук тариф аласыз, 1000 сом да кетет. 1000 сом. Аны деле колдонбойсуң деле интернетти тартпайт айтмакчы. И так чөлдө жүргөндө тартпай калат, Рация жакшы тема экен, а так. Ошонун арты подлокотник бар, тиякта. Жа ээрчип барып келгендер жакшы турбайбы, рация? Ошондой жакшы. Подлокотник менен еще, Бул Россиянын сборкасы да. Корейский сборка жок болот, билесиң да.
зарядниги тиги Неурайстагыдай арттай бар экен бул тоже. Багажды көрөсүң, багажда Багаж. бардак баштыр. Багаж бизде бар эле газ менен, сиздики кандай болот экен? Российский комплектация. О, генен болуп турбайбы э? Генен маляска толтура, ылчу, короче. Топ. Тиги эмне, вентиляторун алмаштырдыңызбы? Жок, бул кайнаган заказ бердиле, ошого барып. Жолдон кайнаган жок ба иш кылып? Жок, кайнаган жок, нормально экен. Аябай генен болот экен тиги саматадан. Генен да. Газ болсо ана бир жөн да. Ошондой. Анан өзүңүз жөнүндө айтып кетпейсизби? Канчанчы жыл төрөлгөнүңүз, кайсыл жактан? Мен Кыскача көйлдөр алмаштырып, мен өзүм баг көбүнчө көлдөн окуйм да, анан өзүм негизи Бишкектен төрөлгөм. Бишкектен төрөлүп, Кочкор Нарын областынын Кочкор районунда өскөм да. Ошо айылда Омокхан деген айыл бар. Омокханда өскөм. Ошол анан окууну бүтүп келип эле Бишкекке келип, Бишкектен окуу жайга тапшырбай эле эмеге кетип калганбыз, Москвага. Ошондой Москвадабыз. Жигиттер парктын комиссиясын өзүңөр каалагандай кылып настройка кылып атырган парк бизге да келген. Бул эксперт парк. Бул парк 8 жылдан бери Россиянын территориясында мыйзамдуу түрдө иштеп келаткандыктан өзүнүн айдоочуларына коопсуздукту жана туруктуулукту кепилдикке берет. Парктын комиссиясын айта кеткенде эле өзүңөр тандайсыңар 3 варианты бар. Биринчи варианты 2%, экинчи варианты ар бир заказдан 4 сомдон, үчүнчү варианты суткасына 55 сом. 55 сом төлөп коюп, каалаган количествода, каалаган суммаңарга заказ кыла берсеңер болот. Жана силер регистрация кылып, ийгиликтүү фото контролдон өткөндөн кийин силерге саламдашуу бонусу 100 сом түшөт. Эң эле жакшы жери досуңду чакыр деген программасы бар. Досуңарды чакырасыңар. Силердин атыңарды айтып регистрация болгондон кийин силерге 1000 сом түшөт. 5 досуңду чакырдың, 5000 сом иштедиң. Круглосуточная техническая поддержка жана круглосуточно акчаңарды каалаган банкка комиссиясы жок чыгарып алсаңыздар болот. Бул реклама эмес деген болсом адашып калам. Бул реклама, бирок силер эгерде кечке иштеген болсоңор, паркка 150 сом, 200 сом комиссия бересиңер. А бул жерде жакшы варианты көп иштегендерге суткасына 55 сом төлөп коесуң, калганча заказ кыла бересиң. Бул менин силерге кеңешим. 8 жылдан бери иштеп келаткан тажрыйбалуу айдоочу катары. Мектепти бүткөндөн кийин деле кетип ошол бойдон Москвадасызбы, Мектепти бүтүп келип, Бишкекте бир 2 жылдай жүрдүм, 2 жыл жүрүп анан Москвага келип калгам. Универге тапшырган эмес. Музыкальныйга тапшырган болчумун. Музыкальный дети Ахмаевада музыкальный колледж болчу. Ошого тапшырып, ичине окуп турган, иштеп кетип калгам. Оксом окуп кетип калгам да. Канчанчы жылдары бардыңыз биринчи жолу Москвага? Мен Москвага 2010 бу, 2011 бардым. 2011. Канча жыл болуп кетти? 14-15 жыл болуп кетеби? Өмүрүңүздүн көбүнчөсү эле жаштык ошактан өткөн турбайбы? Ошол жакта бойлоп коюп барып азыр уже семья бар, 3 кызым бар. Үйлөнгөндө кайсыл жактан таптыңыз эле жеңешкан? Үйлөнгөнүм эме, жеңешкен эмеден Жалалаттан болду. Жалалаттан. Алабукка. Кайсыл жактан? Москвадан тааныштарбы? Москвадан таанышып, анан келип жактан сойдой калган кетебиз. 3 кызым бар. Чоңу канча жашта чыгдыңыз? Чоңу 11 жашта. 7 жашта. Барганда эмне жумуштарда иштедиңиз? Барганда, биринчи барганда эмеде иштедик, стройкада. Стройка. Ошо барган жыл барганда стройка бушполчуда стройкада иштеп. Бир жума иштедим, бир жума иштедим. Анан стройка чептип жумуш карап жүрүп, анан эме болуп кетти. Стройкадан чыгып, повар, помощник повар болуп, анан повар болуп кетип 7 жыл иштедим. Повар болдум, бригадир повар болдум, сушеф болдум. Если калып кетсем, может, шеф болуп билем, негизи. Эмгем сиңген да поварлыкка. Поварлыкка көп болгон. Поварлыктан жан бергенде бир саатына 68 сом болчу да. Ошондо айына кетип 17 000 18 000 чыкчу элек. Анда 17 000 16 000 гуак болчу да. Мисалы бияка салсаң, ал гуак болчу. Мисалы 10 000 салсаң 15 000 болчу. 16 000 болчу. Анан повар болуп иштеп жүрүптүрсүз Куба байке. Канча жыл иштедиңиз? Повар ошо 6-7 жыл иштедим. 6-7 жыл. Стаж көп турбайбы? Тамак любойн түрүн жасайсыз. Тамакты кудай келтиресиң. Любой, э? Плов, слов, шашлык, машлык качан? Плов кылам эмес, бирок башкасын бердим. Кандай ресторан, кухня каяктыкы болчу? Европейский болчу. Европейский, көбүнчө. Шашлык, машлык, плов кылынбай танча алдыда, э? Пловду кылган эмесмин, бирок кылсам деп болот деген. А сушилерди жасайсызбы? Суши кылган эмесмин. А восточный уже кухня коет, э, японский. Европейский кухняны жакшы билет турбайсыз анда, э? Анан таксиге эмне болуп келип калдыңыз? Анан зарабаты жакшы экен, эмне айырмасы бар экен? Эмне себеп болуп таксиге келип калдыңыз? Канчанчы жылдары келдиңиз дегендей? Ошо повар болуп жүрүп, ошо 6-7 жылдары ошо 6 жыл 7 жыл иштегенден кийин анан бирөө айтып калды, таксиде иштебейсиң депчи. Примерно канча жылдар эле? 2016 болчу анда. 2016-2017 болчу да. Ошондо жанагы Hyundai Solaris'те жаңы чыгып аткан. Жаңы чыгып аткан. Иштеп көрөйүн деп салонго бардым. Салонго биринчи кредит алдым ошончо. Hyundai Solaris рубль эсептегенде 730 000 болгон да, 730 000 рубль болчу.
анау өте көп ақша болып жатыр бізге прям переплаталармен қосылып переплатамен чоқ болып Полный. 700 болған айына қаншаны төлейсің точно не помню бірақ симулейшн болса салари салып ошомен таксиден алдым анан несімен жақты поварлықтан айырмасы таксиден? енді поварлықтан немесің да ерте тұрышың керек графикте мысалы 7-ге жетіп алышың керек ответственно көбірек мен бияқтан конечно көп просто бияқтан свободный графикта өзің график определять етесің, е? ошомен таксидесіп жүрмін анан мен уже ол санатта по-моему 4-3 машина керек салеристен дагы башка салери салып тегине сатып анан кайра муну алып ушинче эле Азыр поварлардың средний зарплатасы қанша Москвада? Орточа поварлардың, шеф повар емес эми? азыр поварлардын зарплатасы күнүнө 4 миң болуш керек Қанша 5 күн иштейт, е? эми артта график Аркандай? өзүң коюп аласың да хочешь жаңы каждый день иштей бересиң негизи бирок минимум 4 миң да 4 миң, е? поварлар бияқта канча повар алат Билбейт экенмин бияқта, эми бияқта бир 2 миң, 3 миң, 2 миң болсо керек го дейм. бияқта 4 миң алат баанышта бар иштеген Бияқта ресторандарына жараша болсо керек. Ошол графиги жагып сизге эң основной, э? А так заработок боюнча 4 миң алсаңыз, таксиден канча саат иштейт элеңер повардан? поварда 12 саат 12 саат, э? А таксиде 12 саат иштедиңиз, канча чыгарасыз Москвада? азыркы моментте Азыркы моментте. 12 саат иштесең өзүң машинаң болсо Өзүң машинаң. чыгат 6 миң 7 миң чыгса керек Өзүң машинаң 6 миң, 7 миң 12 саат тутунсаң, э? 6 миң 7 миң өйдө бар саат Бензинден сырткары, комиссиядан сырткары. Аренда болсоң бир 2 миң кетет арендага, э? Эконом болсо, например. 2 миң кетет 2 миң кетсе 4 миң, 3 миң калат экен, э? 3 миң, 4 миң. так иштесең андан эле көп талкуу болуп кеткен негизи Москвада сезон кайсы убакта эң жакшы жумуш болот басында? Бизде жайында Бишкектен. жай го дейм жай Ал жакта деле жайбы, э? Анан сиз гражданство московский сиздики, российский. мен российский Качан алдыңыз гражданство? Эмне болуп, эмне требованиялар менен? мен гражданствоны мактагандай азыр айтышат да мактанып кетти Жок эми. Мага кызыктуу болуп атат да личночи. Кантип алдыңыз эле? Мисалы үчүн гражданство алыш үчүн, мисалы үчүн, эмне документтер чогулттуңуз, эмне чечим, кантип алып чечимге келдиңиз дегендечи, ошондойчу. мен гражданствоны баргандан кийин режим айлагам да анда упрашонка болчу упрашонка деп мисалы жеңилдиктерин алгам жеңил болчу анчы уже кыйын ошол Упрашонка условиялары жеңилирээк болчу, жеңилирээк болчу да э? 2 жыл, 3 жыл жашасаң деп, э? ана деп көрсөм мага ушундай болуп калган что жеңил алгам да баары эле бир жылдан алып коем анчы бардым бир жыл ошо стройка иштедим повар болуп иштедим анан кийинки жыл алып Бак гражданство алыш үчүн орустарга үйлөнүш керек деген ой келбеди беле? мен как положено алдым закис макис жок эле Кайсы жылдары алдыңыз гражданствоны? 2011 алдым да 2011 алдым 2011-жыл. Көп эле болуптур, э? ооба 16 жыл болуптур 16 жыл болуптур ызычуу да анан чыгарган жокпу? Баягы секиресиң, мен ызычууда вообще мен качкан эч жакка качкан жокмун тияка качып жүрдүңүз, э? жүрүп бердим даже буяка келип жүрдүм эч болгон жок Мындай случайно чыгып калган болсо, эмне кылам деген ойлоңуз бар болчу? случайно чыгып калып кетмекмин да Кеттиңизби? мен качкан жокмун эч жака бармакмын чыкырса Как положено, э? положено барып Сиздики двойнойбу же российский эле азыр гражданство? меники как бы двойной бирок мунун бар эле паспортум просто срок түгүп калган да Кыргызстандыкы? Мына болсо болобу? болот экен болот экен анан ошо ошолорду кош керек эле негизи Мына койсоңуз двойной гражданство болуп калат экен жакшы, э? двойной болуп калат экен А сиз биякта жүрсөңүз азыр типа азыркы статусуңуз бул жакта типа Россиядан келген эркиндей калып калабы? Регистрация жасатып. Регистрациясы менен экен, ошол канча? Если 3 ай жүрүп калсам, значит 3 айга регистрация керек да. А если мисалы 1 ай жүрүп кыргыздар Россияда жүргөндөй эле. Ооба, регистрация калган. Мен кылып. Милициялар көчөдөн тоспойлоду. Орус жүрөткөндөр. Депортат дебесиң. Ваши документы деле. Негизи тупош регистрация кылып элек, мен анда кылыш керек эле, жүрөм. Бирок 1 ай Россияда эле биякта 1 айдан кийин кылыш керекпи же сразу эле кылыш керекпи? 1 айдан кылыш керек го, по-моему. Мен точно ошону билбейт экенмин, бирок кылыш керек экен да. Анан жүрүп депорт болуп кетчелеңиз Кыргызстандан. Айтпан, мен ошондой да. А тияктан чыгып бараткан сурайт экен. Регистрация өткөн келгенде дагы мен жакын эле экен да. Ошондо регистрация сурады, анан жок дедим, жок кылган эмесмин депчи. Эч болгон жок да. Таксиде биринчи солярис алдым дедиңиз, выкупка, э? Кредит алгам, автокредит кылып. Паспорт российский болгон да. Анан банкка барып эле автокредит алгам да. Лизинг кылып алса кымбат болуп калат, э? Лизингтен процент көбүрөөк болот кичине. А так автокредит выгодныйраак да, лизинг караганда. Документация керек, гражданство болуш керек анча, э? Лизингке Жок, кредит. Кредитке ооба паспорт российский болуш керек, ошондо аласың. Жанагындай история болуш керек. А биздегилер Кыргызстан граждандары ошон үчүн көбүнчө эле выкуп алышат да, гражданствосу жок болгончо российский. Көбүнчө выкуп алат да. Невыгодный болгондон карабай. Ошо көбүнчө выкуптан бир эсе көбүрөөк пул төлөп калсын да, выкупкачы. Примерно канча процент көбүрөөк төлөп калсын? Например, миллионго машина алсаңыз, кредитке алсаңыз, анан лизинг алсаңыз. Миллионго машина алсаң, бер дегенде 700 миң кошуп бересиң да, минимум где-то. Выкуп да, лизингде. А банктачы? Банкка кичине азыраак каласың, 500 миң, 400 миң кошуп аласың. Бирок мен лизингди негизи алып көргөн эмесмин, бирок ошентип ойлойм да,
кандай лизинг алганда билет анчы. Бирок точно айта албайм да, бирок ушунду өзүм ойлойм да. А соляристти анан чыгардыңызбы жанагы? Ооба, соляристти как положено 3 жыл төлөдүм, мындай шашпай эле. Анын ортосуна табир солярист алып, анан аренда берип койгом. Тоже кредит алыпчы. Аренда менен эле жабы бердиңиз. Аренда менен жабы бердим. Анан бирөөсүн кайра саттым, бирөөсүн сатып туруп, ортосунда да бир Ford Galaxy деген минивэн бар, аны алдым. Бир балага берип койсом, ал педал алып машинаны, короче, менин атыман чыгарып, ал залогтуу машина да, кредиттеги машина. Мен ал залогтон чыгарып, короче, сатып алганбы, ушинтип таппай алгам да. Ал баламды таппай алгам, машинаны таппай алгам. Анын ушунтип кетти. Паспорту мындай копиялары жок беле эчтеке. Мен андай багы ишен Кыргызча кылып ойлонгом да. Ал бирок азыр бала түрмөдө да. Ал башка нерселер менен деле кармалган бай ошондо. Мен башка нерсе закладка менен кармалып, өтө көп крупный сумма менен камап тур эле закладка менен. Короче, ушундай левый движенияларды көп кылып жүргөн бала экен да, схемаларды билген. Да, ошону алып кеттим. Өзүм төлөдүм. Документация жагынан тааныш маныштарга кылдырып өздөрүнүн муткалары менен. Анан 500 миң кредитти өзүм төлөгөм ошондо. Анан кийин анан берки жана экинчи агын саларисинде как бы первоначальный взнос кылып, ушул машина алгам да. Мисалы мунун баасы 2 миллион 180 болчу да. Анан мен берки экинчи саларисимде 600 миңге баалашкан. Ошону первоначально кылып бергем. Трейдингден билесиңби? Трейдинг алмашкан, э? Алмаш, мисалы сен машина болсо машина бересиң, трейдинг доплата кылып. Ошо первоначально взнос болгон. Анан ошол машинаны бердим, да бир кичине акча бердим, ошондо бул машина 1,5 миллион кылып, 1,5 миллионго кредит кылып алгам да. 1,5 миллионго тиги бердим да машинаны. 1,5 миллионду мен кайра 8 айда жаап салдык го дейм. Кенче эмек иштеп 8 айда жаап салгам да, бат эле. Бат эле. Переплатасы азыраак болот. Переплата аштырып калган аны. Көргөн болот. Ошол. Анан басаң эле комфорт плюста иштейм дедиңиз ал жакта, э? Азыр уже сезон башталып атат да? Азыр башталат, азыр иштеп атат балдар, жакшы эле. Азыр группалар бар да сизде. Ооба, бар группалар. Канча иштешет, мисалы үчүн жакшы иштегендери көп жылдан бери Москвада иштегендер болсо, например, уже опытныйлар 12 саатта. Арендада деп коелу эми өзүнүн машинасы. Арендада иштегендерден жандарына алып калса керек, 5 миң алат да. Сезондо, э? Сезондо. Анан да көп иштегендер болот. Мисалы кээ бир адамдар бар, 12 саат иштебей, 14 саат иштегендер бар, 16 саат иштегендер бар мисалы. Жапканга чейин иштеген. Жакшы эле, Кудайга шүгүр. Эми ар бир иште өзүң иштесең табасың да. Жалпы эле мурдун чукулуп отура бересиң да. Ооба. Только аракет керек. Иштеш керек. Анан кээ биркилер монтет го, сиз ошого кошуласызбы, тиги такси жалкоонун иши дегенгечи? Жалкоонун иши. Жалкоон иш эмес ал ар кимдин өзүнүн эмеси ойда. Сен мага айт. Жалкоон иш эмес ал, кантип эле иш кылып эле иштей бересиң, ошондон акча таап, ошондон нан таап эле. Ошол таксиде иштеп деле адамдар үй салып, Кыргызстанга үй салып, бизнес ачып, какой-то бир эме кылышкан да, негизичи. А жалкоочу эле калат, ошо. Только аракет кылыш керек болду. Адал иш кылыш керек. Просто адам өзүнүн времясын өзү организовать эте албаса, график түзө албаса, ооба. Bir gün çıkıp 2 saat işleyip, bir gün çıkıp 4 saat işleyip, bir gün çıkıp 1 saat işleyip, bir gün işlebey коюп, ошентип жүрсө, конечно. Потому что таксиде сени эч ким уволить этип бере албайт да, туурабы? Ооба. Бирок уволить этип берчүдөй өзүңө жумушуңа серьезно карап, бир жерде график менен иштегенде өзүңө график коюп алып иштесең, андан деле көп тапса болот, туурабы? Ооба, график түзүп алып, акчаңды туура распределить этип, самоорганизованный болупчу, финансовый грамотность деп коет го. Ошону жакшы болсо эле сен акча жоготасың негизичи. Анан жөн эле тияка бияка жүрө берсең. Чачып, э? Мен көп эле адамдар көрдүм, таксиде иштеп эле эме болуп жүргөндөрүнчү. Таксиден башка ишке иштей албайт, ошо таксиге калышкан. Жок, табышат да, иштешет. Только иштеш керек. Ошол. Бүгүн, кстати, бүгүн иштеп келатам. Азыр сенден бүтүп чыгып, бир 3-4 саат комфорт плюс өтүп койдум тесттен. Өтүп азыр 3-4 саат. Тестти жакшы өттүңүзбү, кстати, биринчи попыткада өттүңүзбү? Ооба, батыл өтүп койдум. Тастасыз. Эми Москвада өткөндөргө биякта оңой эле болуп калса керек. Ооба. Москвада требования күчтүү да бизден. Күчтүүрөөк да. Күчтүүрөөк. Онда кийин болобу да? Жүрөбүз, эми комфорт плюста жүрсөңүз керек. Комфортто смело жүрөбүз да, аны билем, комфорт плюста деле боло керек. Бирок бизнесте желательно мындай однотонный, мындай поло-солого окшогон, же рубашка кийип иштеш керек да анан. А так мына адамдар деле эчтеке дебесе керек эми бизнесте делечи. Главное машинаны таза болуп, комфортный жакшы айдасаң. Бизнес класста силерде иш ачпайбы? Ачпайбы. Ачкан деле эч кимди көрө элекмин. Ачкандар ачышы мүмкүн, бирок ачпайт бизде. Негизи ачыш керек по идее. Негизи ачыш керек деп турат негизи. Анан элестетиңиз өзүңүз, сиз бизнес десеңиз, сиздин бизнес эмес да, бул Москвадагычы. А бир поездканы аласыз, 200 сом, 250 сомдук деп заказ турат да. Ошо эшик ачып бермек белеңиз, например, да. Без коэффициент заказ алдыңыз дейт, алысыраак жеткирдиңиз, еще 200-250 сом чыкса, ошого эшик ачып берген не стоит го дейм да. Эми главное биякта негизи жанагы болуш керек, ошонусу болсо эле пассажирлер эч нерсе дебесе керек. Негизи кыргыздарга деле эшик ачып бергенге мындайраак да, туура келбейт жакшы кыргыздаргачы, намысына дегенде. Мен мисалы үчүн бизнес чыгарган болсом такси, бирөө эшик ачып берип атса, мен өзүмдү кыз элестетип кетем да, кереги жок. Реально мындай. Эми өзүң эле ачканың жакшы да, туурабы? Өзүң эле ачып отуруп, ачып берип анан тияк кыргыздарга жарашпайт андачы. Өзүм эле ачам деп. Таза машина, суу, зарядка, ошолор самый необходимый комфорт. Плавное вождение. Анан Москвада эмне тарифтерде иштеп көрдүңүз сиз?
башкада эконом менен эле ушул комфорт плюс. Комфорт Комфорт плюс да. Бизнесте деле иштесем болот бирок. Иштегем келбейт, мен билбейм эмне иштегенди. Эшик ачып бергиңиз келбейби? Эми андан деле эмес окшойт, просто иштебедим да мындай. Кызыкпадыңызбы? Кызыкпадымбы негизи. Ушу барганда иштеп көрсөмбү деп атам негизи. Бирок эми кайбир тааныш көрүш керек да. Тиги тааныштарыңыз көп эле да бизнесте иштеген туурабы? Ооба, көп эле. Ошолор канча иштейт дейт? Комфорт плюстан айырмасы кандай экен? Акчасы бирдей эле чыгабы? Акчасы негизи баары эле бирдей табышат, просто мисалы. Тарифтер? Тариф просто эме да мындай. Экономдон тапкан акчаны бизнестен да табат. Бизнестен тапкан акчаны экономдон просто кичине поездкалардан азыраак кылышат болду. А так бүт тарифтер бирдей табышат. Бизнес класстагы жанагы Мерседестерде, БМВлар, семеркаларды, по-моему, семеркаларды бизнес класста иштеген машиналарды ал 5000 да арендасы. 5000 төлөшөт да. 4,5-5, э? 4,5 да. Анан сиз экономдо канча убакыт иштедиңиз? Экономдо мен 2016 иштеп баштап 2000 бул машина алганга чейин иштедим да. 2021 чейин. 4-5 жыл. 4-5 жыл иштептим да. Анан айырмасы кандай болду экономдолор менен комфортко плюско? Эми айырмасы ошол, азыраак поездка кыласың, анан клиенттер кичине бакачараак болот, мындай тихий болушат, адекватныраак болушат. Экономду көбүрөөк да, баягы мастар түшөт, наркомандар түшөт, кидалабалар, кудайдан жөө качкандар түшөт. А биякта андай эмес, башкача тарифтер мындай. Я же мать дегендер көп түшөт, Я же мать. Я с ребенком, подъездге чейин кир. Ошондой. Анан мамой клянусь, переведу. Алхамдулилля деп туруп иштейт. Таң каласың, эми мама клянусь, алхамдулилля деп туруп анан кидалып. Кавказецтер, э? Жай именно кавказец эмес, просто ар бир нацияда бар да, бизде деле бар. Ошону түзөп туруп эле кидалып кетет да, таң каласың. Бирок негизи чынын айтканда Кавказдан көбүрөөкпү, э? Негизи көбүрөөк болчу, Кавказдан көбүрөөк болчу. Москвада эмне? Алар өздөрүнүн жеринде жүрүшкөндө тихий эле, жакшы эле жүрүшөт экен да, жакшынакай болуп элечи. Анан Москвага барганда эле башкача болуп кетет дейт го, ошондой болуп. Ошондой окшойт, ошондой окшойт негизи. Сизге азыр негизи жеңил эле да. Москвага барасыз. Өзүңүздүн Кыргызстанга келгенде эле жүрө бересиз ал жакта, гражданство боюнча. Анан бияктан азыр барып иштейм деп аткан деген кишилерге эмне демексиз? Азыркы учурда закондор деле күчөп, кысымдар көбөйүп аткандай болуп атат уже. Эми азыркы, конечно, азыр кичине кыйынчыраак болуп калды. Мисалы, пример кылсак, бир эле мисалы регистрация боюнча, мисалы, баргандан кийин биздин мекенештер баргандан кийин РСС кылыш керек да. Ал регистрация 1 жыл мурун, мисалы 3 айга кылсаң, 1 жыл мурун алар 3000, 4000, 5000 турчу. Азыр ал регистрация 3 айга кылыш үчүн уже 10 000 ашат да, 10 000, 15 000 чейин. Анан ал 3 айлык регистрация койгон, анан 9 айга продление алышың керек. А 9 ай продление кылган регистрация мурун 10 000 турса эле, азыр 40 000 турат да. 40 000? 30-40 000 турат да. Ушундай экен азырчы. Анан чын келгенде азыр уже Москванын немеси кичине кетип баратат деп ойлоп атам да. Ырып өтүп атат. Ырып өтүп атат кичинечи. Поезд келип. Жүргөндө жүрөт эми жакшы эле, просто баягы сонун азыр кыйыныраак да. Азыр муну караганда кыйыныраак. Ошо. Расходдор ошондой. Квартиралар боюнча кандай ценалар, мисалы үчүн жашоо жөнүндө айтып кетпейсизби? Мисалы үчүн Кыргызстандан бардым мен, например, бияктын гражданствосу. Бардым, башында канча акча кетет, эмне документтер керек, квартплата канча кетет, анан күнүнө тамак ашка канча кетет, анан канча иштейсиң, ошондон канча калат дегенде примерно. Мен бардым азыр. Эми сен барсаң, сен бара турган болсоң, сен жаныңа бир дегенде 50 000 акча, 50 000 сом алып барсаң, минимум да. Баргандан кийин квартиранын койко место аласың да. Койко место канча? Койко место где-то 8 000 да, где-то примерно 8 000. Эми 6 000ден баштап 8 000ге чейин да. Мисалы бир комнатада азыр муну көп болчу, азыр бир комнатада мисалы азыр 3-4 адам жашайт. Бул көптөн жашайт, 10 тыгылыш, тыгылыш, азыр андай эмес. Ошо барасың, 8 000 койко место жашайсың, анан регистрация кыласың, регистрацияны бер деген ошо 10 000 аласың. 3 айга. 3 айга. 3 айың батып кетет да, мисалы мындайлар. 3 айдан кийин канча срок кылынат эле? 9 айга. 9 ай, э? Ага чейин жана Сахарова деген бир жери бар. Сахарова барып, бир деке деген отпечатка пальца кылып келесиң, бир деке тапшырып келесиң. Зеленая книжка, зеленый карточка дейби. Ал деле бир 10 000ге чейин болуш керек. Анан ошондой элек. Ушул документация көп таяктар, көбүрөөк. Мунун азыр көбүрөөк кыласың. Мисалы үчүн мен барып арендада иштедим, арендага иштеш үчүн канча убакыт кетет документтеримди бүтүрүп бат кеткенде? Ошо барганда бир регистрация кылышың керек. Ошол жана Сахаровго барыш керек биринчи эле. Мен ошо ташынып кеткем. Мисалы үчүн мен таксиге чыгыш үчүн кайсыл документтер необходимый ошо, чтобы гаилер сайылыш үчүн? Биринчи очередь регистрация, анан кийин болуш керек уже, регистр болуш керек. Сен барганда регистр жок, иштей албайсың. Иштебеш керек да. Законго туура келбейт. Анан эмне керек эле да, жанагындай, бул мисалы мурунку баргандар таксиге кириш үчүн эчте кереги жок эле, барып туруп паспортун берип туруп, правоң берип туруп иштеп кетчү да. Правоң болсо иштеп кет. Азыр андай эмес. Азыр таксиде иштейм десең, монда бир документ чогултасың да. Биринчи очередь регистрация, СНИЛС, налоговый жана энен деп коет. Ошону аласың, госуслуги деген бир эме бар, приложение бар. Азыр мамлекеттин эмеси. Онлайн. Аны ачышың керек. Азыр еще сим картаны да сатпай калыптыр. Регистрация жок, какой-то бир биометрия кылып алып келгендагычы, ошондой. Анан Кисарт деген бир 3 мүчөк эмеси бар. Кисарт деген бир өзү приложение, ошого сен таксиге иштегенден ошого регистрация өзүңдө кылышың керек.
аяктан да бир эме чыккан экзамен по городу здание города анан 2 сааттабы? эки саатта здание города анан да бир суроолго анан жооп берип ага кишине кээде жооп бербей калсаң ал уже жете албай каласың ушул көп бир нюанстар бар азырчы мурун оңойлоп иштесең азыр андай жок да Валахитасы аябай көп кетти жок да азыр ошондо ошол документтердин баарын бүтүрүш үчүн канча убакыт кетет жумушка чыгыш үчүн эгерде меники памас эле нормально кетип аткан болсо бат-баттан бүтүпчү канча убакыт регистрацияң негизи минимум бир жума күтөсүң Бир жума? бир жума минимум да эми а так бывает то что 3 күндө даяры болуп калат бир жумадан 15 күнгө чейин регистрация анан берки документтериң уже бир жумада бүтүп калса керек ошондо эле уже 25 күн отуруп калбайсыңбы почти бир ай экен да бир ай отуруп каласың да эми ал судьбаны зависит да кээде может бата берип калышы мүмкүн мисалы регистрацияны тапшыргандан кийин 3 күн берип калат может бир эле күн берип калат а так кете берет 15 күнгө чейин анан по закону негизи ар бир киши өзүнүн жашаган жеринен коюш керек го регистрация кайсыл жерден жашасаң анан жашагандар квартира берген орустар например ошол жерге койгусу келбейт эч ким дейт го өзүнүн квартирасына учетко ошону кандай болсо эми ошондой койгусу келбегендер бар бирок азыр закон чыккан негизи сен орустар если квартирасын мигранттарга бере турган болсо значит сен ал мигранттарды өзүнүн үйүңө регистрация коюшуң керек закон чыккан да иштеп атабы анан закон эми анча деле иштебей атат ал делечи по-моему баягындай эле тааныш билиштерге регистрация кылып берет башка кыргыздар кээде кидалууга болушат кыргыздар эле алып кеткен болот бирөө жанагы регистрацияңды бүтүрүп берем коюп коюп берем деп коюп жүрүп анан акчасын алышат ошо менен кидалап алып жоолуп кетишет же фальшивка берет кагаз берип коет мына кылдым деп анан самом деле базарда жок болуп калат көп кыргыздар ушундай да анан сиз көп жылдан бери иштейсиз да например Москвага барам дегендер болуп жүргөн болсо азыр эми ар кимдин положениясы ар кандай да эркелер азыр мисалы үчүн кетип аткандар болот ошолорго эмне совет берет деңиз ошолорго мисалы үчүн документация жагынан мындай советовать эткен мындай ишеничтүү кишилер барбы өзүңүздөр жок мен ушул боюнча вообще мен өзүм эме албайм да алганда мен гражданствосы болгон үчүн парить этпей салып жүрүм да мен парить этпейм да просто именно документация жагынан мен вообще жардам бере албайм жок негизи өзүңүз могу мисалы үчүн могу кедайт этпейт деп айта алат адамдар жок андай жок менде жокпу а так бар адамдар кылып аткан бирок мен аны ошону совет кыла албайм дагы да жакындарым келбейт вообще если ошол бала кийин бирдемке болуп кетсе мисалы салып тиги анын айына мен болом жагын көрүнөм башынан эле мен ушул эмеге киришпейм да жагын көрүм документация иштерине ал өтө кооптуу нерсе да ал ошол биздин айыбыбыздан ошол бала мисалы депорт болуп кетиши мүмкүн бирөөнүн тагдырына бала чаба аласың да зачем башың ооруп аны көрүп билбейм деле окутуш керек жок мен делечи меньше знаешь крепче спишь билем деген миң сөз анан билем деген бир сөз билем анан ушундай макал бар го ушундай сыяктуу керек унутуп атам мен да ошондой анан Кыргызстанга качан келейин дейсиз кайра эми Кыргызстанга негизи келем деген ой бар бирок эми пока келе албайбыз го дейм негизи күчтүн барында иштеш керек ошол убакта иштеп алган ближайший десятилетие келебиз да может ага чейин келип калабызбы негизи сизге жашоого Кыргызстан жагабы же Москвада жашаган жагабы негизи биякта деле жумуш болсо более менее зарплатасы менен эми конечно биякта жумуш болсо өзүңүн эле жериң жакшы да негизи өзүңүн эле жериң жакшы бияка эми жараганыбыз барган жокпуз да бияка көнүп калып дегенге деле жарашпайт го просто мисалы үчүн сиздин расходторуңуздан сырткары примерно ошончо эле акча ашып атса бияктагы жумуштарыңыздан деле ал жактагы жумушуңуздан деле ашкан акча менен салыштырганда биякта деле калмак иштемексиз да негизи ооба ошондой зарплата менен жумуш болсо конечно образование жок да бизде средний образование бар да если бирдеке образование болсо анда биз жерге келип кетип иштеп кетмексиң азыр бирок образованиясы барлар деле башка жака кетип атпайбы беле ооба бирок бир чети ушундай болот анан образованиясы барлар иштегендер иштеп атат бирок эми госжумуштарда айлык негизи кыйратпайт го ооба кыйратпайт госжумуш бизде средний зарплата канча азыр 30 000 40 000 ушундай эле Кыргызстанда ошондой эле ошондой 30-40 миң ошондой эле болот да еще ал жактан рабочий күндөрүң бүл эсептелинип сааттар эсептелинип анан каникулдардын убактысы эсептелбей калат ушундай экен да мисалы үчүн баягы отпуск болду го майский каникулдар ошондо госрабочийлерге отпуск болгондо ошол күндөргө эсептелбейт экен да аларкы деле күнүнө эсептелет экен да ошол иштеген күндөрдүн зарплатасы зачисление болот экен да ошол сыяктуу 10 күн эс алып калган болсоң майдын ичинде например ошол 10 күндүн зарплатасын албайсың 3/4 аласың эле ошондой сыяктуу негизи айылдын жашоосун жагат айылга барып эле мал саап алып ошол жакта малын карап эле турган кулак метинчи уй саап коюп элечи ой кайтарып коюп анан ошо айылга көчкөндөн кийин айыл жашоосу жөнүндө деле тартасызбы кийин контакт эми билбейм возраст болуп калат ким да билет ооба может тартышып азыр канча жаштасыз ошондо примерно азыр 37дин 37 10 жылдан кийин келсеңиз 47 50гө жакындап калат экенсиз айылдын жашоосун тартып калып турбайсызбы буюрса мен деле видеону көп тартып бербейм да өзүңөр билесиң го кээде бар дискоз негизи блогер десе уяла берем блогер деген сөз баардык нерсени камтыган мисалы баардык социалдык сеттерде болгон мисалы инстаграм ошондой эле тикток ютуб баардык жерди камсыз койгон бала ошону блогер десе болот да биз эми баягы мындай хобби катары көрөбүз да баягы бош болгондо тартып коебуз киргизип коебуз маалымат берип керек да бирок көбүнчө мындай туура маалыматты бергенге аракет кылам да эме болупчу баягы элге керектүү негизи туура айтасыз блогерство дегенде мисалы үчүн блогерство деп блогер деп басың баягы 100 000 деген подписчиги барларды айтса болот да чисто блог менен акча тапкандарды ооба а биз
такси кылып тиричилик кылып атпайбызбы? А биз блогер эмеспиз, то есть өзүбүздүн жумушубузду көрсөтөбүз, коллегалар менен көрүшөбүз мындай. Бир сообщество бар эле да, ошол сообществодон эле көрсөтөбүз дегендей эле. А бирок только блогерство менен заниматься этип акча таап калганда ошондо блогер айтсаңар болот да бизде. А бирок ошол тема, кстати, дегенде. Бирок Москвада акча көп, ой. Ошо бирок акча жок дегенде эле десек туура эмес. Акча болот ичинде. Болот, конечно. Анан реклама Сурай бер. реклама канча тартасыз көп экенин. Кандай рекламаларды канча тартасыз кыласыз? Мен деле рекламаны негизи көп тартчу эмесмин. Тарткым келбейт да, көп жана керектүү тартам. Мисалы жанагындай подключкаларды реклама кылам. Мисалы бир канча 2 жылдан бери бир паркта иштешип келем, Асман деген. Ошону тартам. Анан кеде жанагындай такси керектүү маалыматтар болсо ошону тартам. Болду. Ошо иштеме тартып. Подключашка таксопарк реклама кылсаңыз, ал секрет болуп калабы же айта бересизби? Эмне секрет болсо айта берем. Мисалы бир роликке подключканы түзөйсүң 30 секундка. Ошо азыр Москвадан 5 миң да. 30 секундка түзөсүң болду. Бир ролик, Бир роликке. А эгерде баягы таксопарктар машина арендаға бергендер реклама тартып бер десечи? Алар 10 миңден башталат. 10 миңден бир видеого. Бир видео ал деле 1 мүнөттүк видео да. Арасына киргизип. Арасына киргизип, ал 10 миңден 15 миңге чейин да. Москвада. Себеби аларда бир эле машинанын сизден аркылуу келген болсо актап коет туурабы? Бир эле кишиге. Ошол Күнүгө аренда. Конечно. Мен деле каналым такси боюнча да. Куба такси деп коём. Такси боюнча болгондон кийин таксиде көрөт негизичи. Повар адам көрөт таксиде. Бул кызыгы бар. Анан Куба байке жанагы азыр закондордун баарын эле чыгартып кыйындаштырып атпайбы? Сентябрда бир закон чыкты, Москвада. Анан азыр дагы чыгып атат. Бирдемке деп кошулгунча валайтасы Уже закондор чыгып берип башладыш калды уже, постоянно закондор чыгып берет. Таксисттерге эле сайлап турган башка эч ким албады окшойт, таксисттерге эле сайлап калды окшойт. Таксисттерге деле сайланган жок, баарын эле эме кылып атат негизи. Алар деле эме кылып атат да. Порядок кылып эле эме кылышып, налог төлөгөнү кылып. Анан жанагы рабочий сила керек аларгачы. Рабочий сила керек. Орустарга мисалы үчүн ал зарплата аз болуп калса, бизге көбүрөөк кичине бизге Кыргызстандан караганда көбүрөөк болуп атпайбы? Ал жакта жумуштардачы. Ошон үчүн алар уже кыргыздардагы аппетити кичине көбөйдү окшойт, бизге окшоп, орустарга окшоп кичине капризнийраак болуп калды булар. Анан акча көбүрөөк требовать этип калды деп рабочий сила тиги бизге индустар келип атпайбы? Бангладеш тияктардан. Пакистан. Ошондой эле болот. Ошол жактан бизден арзаныраак иштей турган кишилерди таап атат окшойт, бакалы алмаштырабыз, Ооба, жанагы мисалы кыргыздар азыр көп жерде мына стройкаларда, дворниктарда иштеп аткан да. Кара жумуштарда. Кара жумушта иштеп аткан. Ошо жана деп коем, мисалы тоолар 4 миң алат. 4-5 миң өйдө иштейт да кыргыздарчы. Ошолорго дагы ойлоп атам, ошо жанагы сен өзүң айтып кеткендей эле индустриялар алып келип атышат. Дагы актер өтөт, Южный Африкадан келип атат. Негрлерчи. Алар жарым акчасынан иштейт экен да, биз мисалы кыргыздар 4 миң иштесе, алар 2 миңге иштеп аткан да. Бирок ошол жакка караганда жакшылар по-любому, өзүнүн. Ошондой окшойт го, ошондой окшойт. Ошон үчүн анан кичине бул Средний Азияларга ошо кысымда кылып атышты коюн да. Биздики деле ошондой болуп атпайбы? Мен ойлодум эле, бизге да кийин мигранттар келет депчи. Азыр бизге Индиядан келип атат мигранттар. Биз Россияга барганда элечи, Пакистан тияктардан келип мигрант болуп иштешип атат. Бирок кыргыздар ал зарплатага иштешпейт. Мисалы үчүн стройкада, швейный цехтерде, в основном ушундай ар кандай жумуштарда иштеп жүрүшөт да. Анан мен швейный цехтерди деле көп көрүп калгам. Баягы мисалы үчүн швейный цехтерде ар бир деталына өзүнчө төлөп берет го. Мисалы үчүн тигүүчүлөрүнө, үтүкчүлөрүнө крой. Алардыкы там 2 сом, 3 сомго ар кандай разница берет экен, арзаныраак болот экен. Алар иштей берет экен. А бирок ошол өзүнүн мамлекетиндеги акчасына салыштырганда бияқта көбүрөөк болуп калат экен да, иштей беришет экен да. Бияқта деле посредниктер бар экен, жана стройкадагыдай элечи. Жумушка киргизип, ортодон акча. Ошо алар ошондо жарым акчага иштеп атат ошондой. Мисалы жарымга деле эмес, бирок биздикинен жок дегенде бир 20-30% аз да. Любой жерде прайсы азыраак экен. А бизге бизнесмендерге ошол керек да. Арзан рабочий сила керек. Кыргыз болобу, индус болобу айырмасы жок да. Главное товары даяр болуш керек, жумуш алып айтылыш керек. Анан расход азыраак болсо, доход көбүрөөк болот дегендечи. Ошондой эле болуп атат да. Мисалы үчүн сиз бир бизнес кылган болсоңуз, 100 адам керек болгон болсо, жумуш 50-20 деп коелу, мисалы үчүн. Ошолордун баарына зарплата төлөсөңүз, кыргыздар болсо монча миң деген болсо, монча миллион болуп кетсе, например. А тигилеги ошонун жарымын жагынан көбүрөөгүн төлөсөңүз, сизге выгодный да. Сиз ошолорду алмаксыз, сизге какая разница, например, бизнесмен болсоңуз. Ошондой эле болот да. Рыночный отношения эле болчу. Рынок ошондой экен дейм, жашоо көрсөтөт го дейм. Анан ошо Москвага барганда азыр значит кара жумуштарга ошо индустар тартылып атат уже, индус пакистанецтер көбү тартылып атат. Анан кыргыздар бияктан барып туруп ошондой кара жумуштарга особо деле навыкка кереги жок жумуштарга иштейин десе, же индустардын зарплатасы менен иштеш керек болуп калат, өтө аз. Кыргызстандагыдан бир аз эле жогору турушу мүмкүн, же почти ошондой эле болуп калышы мүмкүн, Ооба. Ошон үчүн азыр барам дегендерге хотя бы эмнени советовать этет деңиз? Орусча билиш керекпи, жана эмне кылыш керек, эмне навыкаларды билиш керек, ушулай өнөрлөрчү. Мисалы үчүн индустар калбаган жумушту кылсаң, востребованныйраак болосуң, алардан көбүрөөк зарплата алган жумушта иштейсиң туурабы? Индустар алар тилди билбейт, акцент болот. Мисалы үчүн сфера обслуживания кафеде официант боло алышпаса керек, например, алар. Орусча билбесечи.
Эми алардан эле орусча билгендер болуш керек, бирок ушу точно мен билбей кеткенмин ошол эмне жүрүшөт Эми негизи. орусча билгендери бар, эми бирок өтө слабый сөйлөйт, акценти страшный. Мисалы үчүн бизде 5 жыл окуп жүргөндөр деле акценти страшный арам сөйлөшөт да. Жаңы келгендер студенттер вообще эч нерсе билишпейт. Орусча. А кыргызча бир сөз деле билбейт. Байке деген сөздү билет. Койчу, алар жок. Ассалам алейкум, байке дейт. Любой кичинекей чоңу любой байке дейт. Такси көп чыгып чыкса, Такси көп чыгышат. В основном экономдо, анан комфортто деле чыгып калат, бирок экономдо көбүнчө жүрүшөт да, еще скидкалар менен. Ушундай. Комфорт деле чыгып калса керек, кээде коэффициент күчтүү болуп кетип, экономдон комфорт арзан болуп кеткендечи. Отурганда эле биринчиден байке Bluetooth есть дейт да. Биз койшобу, мен койшобу. Ансы ошо кандай деп ойлойсуң, мисалы үчүн Москвага баргандар эмне жумуштарда иштеген жакшы азыр? Чтобы ошолордун жанагысына конкурент болуш үчүн, ошолордон кичине жогорураак зарплатага иштеш үчүн. Эми алар мисалы үчүн рабочий сила арзан тарткан болсо 40 миң, 50 миңдик зарплаталар менен. Ага кыргыздар иштебейт да, расходтордон ашпай калып атпайбы? Ошон үчүн эмнеге тил билиш керек биринчиден? Тил билиш керек биринчи, ооба. Тил сөзсүз билиш Биз керек. көбүнчө багы биздин мекенештер көбүнчө обслуживающий эмедешет да, обслуживание тамамдачы. Көбүнчө ошо. Негизи көбүнчө кыргыздарда мен билишимче повар менен такси ишет. Балдар таксиде. Берки аялдар болсо поварлукта, там отель-мотелдерде жанагындай горничный деп коебу, горничный да ишет. А баягы официанттарга азиаттарды албайбы? Алып берчү негизи. Алып береби? Алып берчү, азыр албай калгам, алып берет негизи. Бирок аз, Мен көрүп жүрөм негизи иштегенде бар. Официант бар. Же сөзсүз орус болуш керек дегендер жок. Жок, андай жок. Биз кыргыздарда көбүнчө багы көп да орусча сүйлөп, мындай шустурлар көп да. Түшөт алар деле. Без акцент сүйлөмөк. Главное орусча билиш керек, Мен деле орусча билбейм мисалы. Мен деле билбейм мисалы. Ашып кетсе 50 на 50 кылсаң керек. Пушкиндикинде сүйлөй албайм, бирок кичине сүйлөмөк болчу. Таксиде иштегенде эмне баягы бирөө айткан турбайбы. Мен дворникте иштеп жүрөптүм, мен дейт, таксиде иштегенин коркуп депчи. Көрсө айка орусчаны да кереги жок экен, доброе утро, добрый день, добрый вечер эле керек экен, калган кереги жок экен депчи. До свидания. До свидания эле керек экен, башка кереги жок экен. Иштебей жүрөптүм мен депчи. Барайын дегендерге негизи азыр совет бересизби же бербейсизби? Лучше жок эле жүрүп. Мен эми эч кимден совет бере албайм, мен баарыгыла айка барып иштегиле депчи. Мен айткачы ар ким өзүнүн шартына карашы керек. Мен айка барып иштегиле деп, конечно өзүнүн жеринде жүрүп. Эч кимге антип совет бере албайм. Эч кандай совет жок менен. Тем более азыркы моментте. Таксиде мисалы үчүн күнүнө канча чыгарса болот, арендада иштеп, документтерин баарын бүтүрүп, ошолордон сырткары бир бияктан гражданине канча кетет акча? Анан канча ашырса болот? Акча өзүңө. 12 саат иштесең, ушу айтып атпаймынбы, жана айтып кеттим го, 5000, 4000 кылсаң керек. Арендадан тышкары 12 саат иштесең. 3000ден ары кылсаң болот, болот. 3000ден 5-6 Андан миң. эле көп кылса болот иштесе. Негизи. Только ошо эмеде желание деп коебу. Желание керек болду. Бир айлык расходтор канча? Документация, там тамак аш, квартплаталар деп кошкондо. Эми тамак ашка күндө таксиде иштесеңиз 1000 сом кетет да, питанияга. 10 000 сом төлөй керек. Мисалы бир эле отуруп чыккан, так мисалы кафеге кирип чайханага отурсаң, средний чек 700 рублей. 700. А бизде 250 сом. Бир обед, Тамак 200 сомго аласыз. Там нан чай менен 250 сом, максимум 300 сом болот. Айкы чайханалар кымбат да. Ата бизде кепилер бар, таксисттерге деп нан чай бесплатно, чисто тамагы төлөйсүз. Тиякта ошо 700 сом минимум да. Ата 1000ге чейин. Анда сушнек алсаңыз, еще тамек чеккендер тамек чексе 1000 сомдон эле ашып кетет турбайбы? Расход 1000 сом ашып кетет, ушу 2000ге чейин барып калат. Ичип чегип багы эме кылганда. Кечке иштеп жүрсөңүз 16 саат иштесең, например, 12 саат жогору. Ошондо эле питанияга 30 күндө 50 000 алып жүрөсүз. Мисалы карагандачы. Бир күндө ошондо газ, то есть расход, бензин жанагыдан сырткары 3000ден жогору калса, 4000 деп коелу среднем, жакшы иштесең ошондо 4000 алса 1000 сому питания кетсе 3000 сом калат. 3000, 4000, 5000ге чейин алса болот даже. Питаниялардан сырткары. Анан бирок ошондо 3000ден деп коелу, среднем күнүнө 3000ден калды питаниялардан сырткары, бирок бир айда чогулду, 3000ден чогулду, 90 000 чогулттуңуз да. Ошондо деле 12, то есть 12 айда. 12 ай дейм да, бир айдын ичинде 30 күндө 30 күн 12 сааттан жогору иштегенде 90 000 иштедиңиз. 100 000 деп койчу, 100 000. 100 000 расходтордун бензин, аренда, тамак аштан сырткары өзүңдүн. Ошол 100 000ден еще квартплатаны аласыз, документацияны аласыз. Ошондо 80 000, 70 000, 60 000 болуп калабы? Ашкан, Ушуну кылып экен, Бирок жакшы да, өзүңдүн расходторуңду жаптың, бүт чисто чогулткан 60 000 болуп. Бишкекте биякта ошол расходтор менен иштейсиң, мындайча айтканда. Мисалы бияктан таксиден канча тапса болот, ошол расходун тышкары 50 000, 60 000 иштейбиз да. Бизде, например, комфортто иштесең, азыр сезонда, например, сезонда айтсам 5-6 000, 5 000 деп коелу, таза эмес, комиссиясынан сырткары 5 000 иштесеңиз болот, 4-5 000 комиссиясынан сырткары. Андан арендадан аласыз, арендада болсоңуз 1600 плюс газ 1000 сом как минимум аласыз, 12 саат иштесеңиз, жок дегенде 1000 сом кетет. Ошондо канча калат? Допустим, 5 000 иштедиңиз, 1,5 000 кетти.
3 мың калат экен да. 3000, 2,5 калат. Жакшы болсо 3000, а так 2000, 2,5 ушундай. Ясно. Ошондо 60.000 иштесеңиз, биякта аренда болсо 60.000 средний. Мен күнүгө иштей бербейсиз да, жакшы темп менен. Кээ бирде салбайраак болуп калат, кээ күн өзүң жумуштарың чыгып калат, ошондо 60.000 чогулткан болсоң, ошондо анан башка расходторуңду кемитесиң да. Квартирада жашагандар квартплатасын төлөйт, например, айылдан келип бул жака жашап аткандар болсочу. Башка расходтор бар, коммунальный услуга, ошолордун баарын кемитет анан 60.000ден. Ошентип эсеп калькуляциясы ошондой да. Анан силер деле өзүңөрчө эсептеп көрсөңөр болот. Ошондо Москвадан 3000ден калып атканда биз эсептеп кеттик го азыр. Анан Бишкектики менен салыштырып өздөрү көрсүн да. Бирок по-любому Москва кичине выгодныйраак болуп калат экен, эгерде документацияны жакшы бүтүрүп алган болсоң, Артым все равно баягы пайызлар бар, таксинин пайызлары көбүрөөк да. Мисалы өткөн баягы 1 жыл келип 1 күн иштеп кеткен максат кезин тайынсың да экенде. Ошол көз батыл кылып иштеп кеткенбиз. Ошондо мисалы биякта экономнун баасы жок, бизнес класстын баасы Москванын экономуна да туура келип алат экен да. Ушуну эсептебейсиң кандай карайсың. Бизде ошол жапжаң машиналар комфорттуу эле кор болуп жүрүшөт да, 20 жылдан жогорку машиналар комфорттуу эле иштеп. Комфорт плюс азыр экен да, заказ. Бизнестен азыраак эми азыр комфорт плюс бизнесте иштеп аткан болушу мүмкүн чисто, бирок кийин ошол машиналар даже экономдо кошо берсе таң калбайсың да кышында. Кышында экономдолор өзү кээде заказ күтүп калпайбы ушундачы. Потому что комфорт плюс бизнестегилер деле кээде күгүзүп атпайбы. Эми өзүнүн машинасы менен жүргөндөр күгүзбөшү мүмкүн, чыкпай коеюн деп чыкпай коюп, жакшы болгон күндө иштеп коюп коэффициент. Эми эртең менен кечки часып иштеп кирип кетиши мүмкүн өзүнүн машинасы менен. Аба выкуптагылар айла жок да эмне кылсын? Төлөш керек күнүгө акчасын. Иштейт да айла жок. Жамгыр жайбы, кар жайбы, мөндүр жайбы, таш жайбы иштеш керек да. Акча төлөш керек ошондо. Коэффициент ошондон деле өлөт да бизден. Выкуптагылар өлтүрөт. Выкуптагылар көп биякта, аябай көп. Эми алар деле түшүнөсүң, эми эч кандай баягыдай обвинять эткен эмес да болчу. Эми алгандан кийин төлөш керек, эми иштеш керек, ошондон деле коэффициент түшөт да баары. Иштеш керек күнүгө, хочешь не хочешь. Анан тем более ал машинаны айдап Москвага кетип калсаң болбойт, ушакта жүрүшүң керек, көбүнчөсүн требованиясы. Оформлять эте албайт, тияка кете албайсың ушундай да. До конца дегенде 3 жыл. 3 жылга мындай курду тартынып туруп иштегенде 3 жылда күнүгө 12 саатыңды бересиң, 3 жыл бизге дегенде өмүрүңдү бересиң дегенде эле маани да, ошол машинаны аласың өзүң. 3 жылдан кийин канча пробег болуп кетет, машина состояниясы кандай калат. Жашоо кыйын бул жакта болот экен. Сизди депрессияга киргизген жок. Ойлонуп кеттим. Депрессияга кирип. Ойлонуп кеттим. Качка челеңиз азыр иштейт. Азыр видео бүткөндөн кийин иштейм азырчы. Өзүңүз московский таксистерге көрсөтүп атам. 5-6 заказ кылып, же может 4 заказ кылып иштеп көрөлүчү, кандай экен. Ошо интервью Куба Байкеден да алдык, буюрса эми силерге кызыктуу суроолор болгон болсо дагы комментарийден сурап койсоңор болот. Куба Байкеге. Баянстанга аябай аракет кылат негизи, көптөн бери Москвада жүрүп көрүп келем сени. Рахмат жон. Жакшы тартасың видеолорду, аракет кыласың. Мен деле баягы кыйынчылык болуптум. Жок, негизи сиз мотивация бергенсиз да Куба Байке. Мен видео илгертен эле былтыр башында мындай запись экраны эле кылып келишим, ошондон баштап сиз там комментарий жазып, реакцияларды калтырасыз. Негизи баягы сүйүнөм да ушундайлар чыкса, поддержканы берип турсаң жакшы да, мындай бул жүрөктөгү бейликти кенен кылып, кенен жүрсөң, сага да Кудайым ошончо берет да негизичи. Ушу жакшы көрөм мен негизи, мындай жакшы жаңылар чыкса, поддержканы кылып сүйлөп, давай деп мындай эме кылыш керек да негизичи, анан баягы ушул бейл кенен кылыш керек да ошол. Бирок жакшы Куба Байке, действительно сиз жакшы поддержка кылгансыз, ошон үчүн сизге чоң рахмат. Сага да рахмат. Сиз баарына жакшы поддержка кыласыз. Чыгарып, каналына чыгарып дегендей. Барыңарга ак жол, иштериңе ийгилик, эң главный адал эмгек кылгыла, жөн оокатын уурдабагыла. Ошентсеңер эле Кудайым бере берет. Ошол честность болуш керек. Адал эмгек кылыш керек болду. Кандай мындай принциптериңиз бар жашоодогу? Мен принциптерим кандай десем, постоянно кыла турган нерсеңиз бар. Кыла турган нерсем кандай десем, мен ушул өз жолум менен кете берем. Эч кимди алгым келбейт, эч кимдин оокатын тартагым келбейт. Ушул честный болуп эле, пунктуальность болуш керек, честность болуш керек. Бирөөнүн акчасын алып, алсаң да кайра сразу беришиң керек. Ошентсең эле адам болосуң, а так. Ошондой эле мен. Анан бизди жаштар деле көп көрөт да, 18-20 жаштагы мектепти бүтүп, же универде окуп эми бүтүп, ошол кандай кылсам, кантип акча тапсам депчи. Ошо 18 жаштагы, 20 жаштагы балдарга кандай кеңеш берет элеңиз? Ошол негизи жашоодон өзүңүздүн опытыңыз менен, сиз чоң байкесиз да, бизденчи улуу. Не совет берет элеңиз? Ушул кайсы иштесеңер дагы адал эмгек кылганы демекчимин, любой эле иште, хоть эми таксиде иштегеле деп антип мотивация бере коюн. Эмнечи? Главный ушул эме болсун, ишиң туура жүргүлө болду. Кудай берет. Колдон келсе образование алгыла, образование алып, кесиптин ээси болгула дегендей. Биз го эми баягы окуй алып да, средний окууда окуп эле анан чоң окуй эле ушинтип калдык да. Бирок ушул да Кудайга шүгүр, жакшы баары. Жалап, мен вообще жалап калганда жаман көрөм. Жана антип
Кээ адамдар бар, налы берет го, налы берет. Ушул налгандар налган мынча калып кетет. Ошон үчүн албаш керек, Кудайга шүгүр кылыш керек. Шүгүр санап баары жакшы болуп ошол. Сон болду Куба байке, рахмат сизге чоң. Сага рахмат. Сиздин деле кечирип коюңуз, 1,5-2 саат убактыңыз Жок, нормально эмес. Азыр такси чыгабыз. Азыр чыгабыз. Куба байке менен батыл кылабыз анда. Давайте. Так, жамаат, Куба байкеден интервью алгандан кийин 5 заказ кылыптырмын. Азыр жанагыдан көрсөтөм, приложениедан. Ага чейин деле шаарга чыгып келген болчумун. Анда бир заказ кылгам, анан кайра шаарга центрга Куба байкелер менен жолуккан барганда. Бир заказ по пути заказ менен баргам да. Мен негизи ушундаймын. Любой бир жерге бирөө менен жолуккан барса, же өзүм жумуштар менен барган болсом, жөн барбайм да. Сөзсүз клиенттерден акча чыгарып алам ошол барган жериме дагычы. Ошентип иштегиле ошондуктан. Башка жумушта иштегендер деле ошон үчүн как подработка, по пути домой по делам кылып иштеп койсоңор болот. Нормально эле. По пути домой бастым о Ахунбаева 7 апрель жакта турганда. Анан по пути домой заказ алдым, Нижний Алаша дом коюп, анан мо Акбата жак болуп калабы. Примерно Акбата жакка заказ алдым да. Эң ылдый жак экен бирок. Ошол жака барып, анан үйгө кирип кетем да. Үйгө барып чай пай ичип, намаз окуп, анан кайра шамдан кийин кайра чыкмай линияга шашпай. Мундан мурдагы заказ 400 канча чыккан, 401 демке чыккан. Бирок ал анча чыкпайт болчу да, ал экинчи точкасына барган жокпуз. Анан еще биз айланып барбай эле ал жактан жанагы жолдор менен түшкөнбүз. Көрдүңөр кандай жолдор менен түшкөндү. Ошондой жолдор менен түшкөнбүз. Аны эгерде ал эже орус эже, короче, по указанию кылганда ал заказ негизи канча чыкмак? Бир 300 эле чыкмак. 300 эле чыкмак да бул заказ. А 419 сом чыкты. Анан башында эле отурганда эле айткан, давайте биз башка жол менен эле баралы, мен өзүм көрсөтөм. Ал жактын жолу бир аз жаманыраак, бирок эрте болот кыйла деген. Потому что магистральда пробка болчу. Томми молго тийип, анан 12-чи микрорайонго кетмек. Томми молго барбай калдык. Ал көрсөткөн жол менен Жакшынакай эле бардык. Жакшынакай эле барып, анан бир жерден Томми молго чыгып кеткен жол менен баратсак, ал жакта жолун ремонт кылабыз деп жаап коюшуптур да, кече эле ачык болчу дейт. Бүгүн жаап коюшуптур, анан ошон Томми молго тийбей эле 12-чи микрорайондогу Апенкага тиймей болду, Народныйдагы. Анан мен ачыгын эле айттым. Ада унчукпай деле алып койсом болмок да ошол акчаны. Ожидание мажданиясында кеткен. Эгерде могу точкаңызды биринчи точкага барбадык, Томми молго ошону алып койгон болсоңуз, по факту эсептеп калат, анан мындан азыраак чыгат деп айткан. Честно эле, честно эле иш кылыш керек да. Ошентсем, нет, я как вам обещал, доплачу, деп туруп 419 сом эмес, 500 сом которду. Анан ага совет айтып койдум, эгерде силер постоянно ошол жака барып келген болсоңор, кийинкиде по указанию эле кылып койгула, же либо промежуточный точка кылып туруп ошол жакта жолдон бери жол точканы кошуп койгула дедим да. Ошондо наоборот силерге арзаныраак деле чыгышы мүмкүн деп. Бирок Яндекс ал жолду предлагать көрсөтпөй калган болсо, жөн эле по указанию кылып коюш керек да. По указанию кылганда азыраак чыгат. Мына мен келип калдым клиенттерге, клиенттер отурат азыр. Саламатсыздар. Азыр Адилет 3 17-ге барат эмес, а? Добро пожаловать! Не забудьте пристегнуть ремни безопасности, даже на заднем сидении. Поездка по Яндекс.Картам займет 35 минут. По пути домой заказ завершать еттим, эми үйгө көтөрүлүш керек. Үйгө чейин 3-7 километр дейт. Анан буюрса кайра шамдан кийин чыгабыз линияга. Бүгүн мындай кыскараак смена болуп атат. Бүгүн походу газ, аренда, анан ичине иштеп койсом, өзүмө 1000 сом иштеп койсом эле болот окшойт походу бүгүн. Бүгүн кеч кирип калды. Саат 7:51. Бүгүнкү пробег 90 километр жүрүп турмун бүгүн общий. Машинадан жүрүп турган убактысы 5 саат экен. Акбатанын бүткөн асфальт бүткөн жагы да. Азыр бул жакка чыгып, сол жакка барам, анан бир аз жүргөндөн кийин анан асфальт башталат.